Арбагыла адамдар, бүгүн мына 25 май акыркы коңгуроо экен. Айта турган Балтавнияда ушул жөнүндө. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, акыркы болуп аткан окуялар аягы келип силердин тойго да таасири тийди окшойт, Эмне дейбиз? Бир чети экзамендерди онлайн берип повезло болсо, экинчи чети выпускной вечер өткөрө албай не повезло, силерге. Классташтар менен кучакташып, көкүрөктөргө жаштардан төгүшүп ыйлашып дегендей мектептин стенасын сүзгүлөп, ал жагы болбой кала турган болуп атат. Бирок анын баары акырын өтүп кетчү нерсе. Эң негизги силерге айта тургандарым, кагылайындарым. Келечекте кесипти туура тандоо абдан маанилүү да. Жүрөгүңөрдү жакшылап угуп, терең ойлонуп, анан тандагыла, Себеби убакыт өткөн соң белең жаман өкүнүп каласың да. Кагылайын ата-энелер, силер да балдарыңарды шыгына карап окуткула. Юрист же экономист деп эле алып барып кыйнап окутуп салбай. Балким балаңар космонавт болгусу келген, же снегоуборщик болгусу келген дегендей, туурабы? Кыскасы, убакытты текке кетирмей жок, сапаттуу адамдардан бололу. Алтындарым го мен. Анан убакыт өткөн соң артка кылчайып карап, ё-моё, ушунча жыл просто хуй пинал что ли деп башыңарды мыкчып өкүнүп отуруп калбагыла. Ошондуктан секет кетейин бүтүрүүчүлөр, силерге ак жол, алдыңарда көрүнбөгөн бир непонятный жашоо күтүп турат. Аны ачык эле айтыш керек. Аны жарык, понятный, түшүнүктүү кылып алыш бир гана силердин колуңарда. Абдан аракет кылгыла. Келечек силердики, деп койчу эле, давайте анда,